бери дегенде 2000ден ашык бүт ар түрлүү көчөттөр бар. 15 жыл дээрлик 15 жыл тынбай көчөт эктим. Кошуна айылдардан жылкыларды күндөз карабайт да. Ошолор келип туруп жанагы чөп жок, ачка коёт, жакшы карабайт. Ошолор теректин эми кабыгы даамдуу, суулуу, жакшы азык болобу. Ошону кадимгидей жанагындай кажып кетишти да. Мен булар эч нерсе жарабай калды, бардыгын кыйдырганга туура келди. Багбан болобу, дыйкан болобу, өндүргөн нерсесин өз убагында өткөрүүндө үйрөнүш керек экен, логистиканы. Бая бакты бак андан кийин сени багат дегендей, азыр сиздин багыңыз көпчүлүктү багып атыптыр дагы. Кызыл, нарагы, жашыл болуп, башкача бир укмуш сон алмада. Ушул майлинаны жакшылап караса, майлина өтө чоң кирешели. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат. Амансыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр? Биздин эл сыймыгы берүүбүздүн кезектеги коногу белгилүү журналист, тарыхчы, публицист Кыяз Молдокасымов агайыбыз болмокчу. Биз агай менен дал ушул багында майык куралы деп келип отурабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жүрүңүздөр, кеттик. Кыяз агайдын бул багынан бардык мөмө жемиштин түрүн тапсаңыздар болот. Алма, кукун, гилярс, өрүк, шабдалы, алтургай, кайналы, кара өрүк дейбиз. Саламатсызбы агай? Иш илгери болсун. Айтканар келсин. Биз бүгүн атайын сиз менен майык куралы деп келип калдык. Өткөн жылы түшүм жаңы бышаштагында келдиң эле. Эми минтип аябай кооздукта ушунчалык бир сакура гүлдөгөн мезгилде келдиңер. Кош келипсиңер. Жаз жарыш эмеспи? Сиз аябай жарышып аткан маалыңыз экен. Ошол багбандарга, башкаларга кеңештериңизди. Мына ушу гүлдөгөнгө жеткирүүнүн өзү бир топ мээнетти талап кылат да. Себеби ушуну 20-февралдан баштап дээрлик апрелдин башына чейин бутаганга туура келди. Мына ошо бутаган үчүн азыр ушунчалык ашыкча бир жана жемкорлор жок, коррупционерлер жок. Жалбырактардын өзүндө коррупционерлер болот да. Мына мындай айрым бир коррупционерлер кылат, булар энергияны ушулар уурдайт да. Ушулардын бардыгын бутаганга туура келди. Азыр эми жердин алдындагы жанакындай бир тамырдан чыгып алган коррупционер жапайы бутактарды келип бутаганга туура келип атат. Мындай жапайы чыгып алгандарды да, мынардын бардыгы жапайы. Булардын баарын тазалап турбаса, бул жер жиш токой болуп калат. Бир топ мындай тазалаттык. Бирок ошо тазалаткандан сырткардагы азыр эми анча-мынча калгандар дагы болуп атат. Эми ошолорду тазалап, күн сайын эрмек кылып, жылда бутаганда мына бийиктерине бой жетпейт болчу. Бийиктери бой жетпеген үчүн калып калчу. Быйыл мына ал узарат, кыскарат, ушуну узартып алып туруп, анан бардыгын жакшынакай баягы бутаганга, мындай кылып туруп бутаганга аябагандай жакшы мүмкүнчүлүк экен да. Бул да бир замандын өнүккөндүгү, технология. Жанагы Лалафодан, Кытайдын ушундай бир өндүрүшүн көрүп алып, анан жакшы бир иним бар, ошо Гуанчжоу менен иштеген. Ошо инимге айтсам, ошол иним бул бакты да жакшы билет, келип көрүп жүрөт, атасы менен өзү. Анан менден жардам болсун деп, мына ушуну быйыл алып келди эле, жыргап эле калдым. Абдан жакшы. Анан агай, могул жерге өскөндөрүн алып атасызбы? Ушуларды мисалы көчөт катары сатып же да бир пайдаланса болбойбу? Болот, мына жерде калгандарды мыналардын бардыгын мына тамырдан чыгат да. Буларды кийин мына улап, кадимгидей ушундай бир көчөт кылып, анан буну керек болсо сатса же башка жакка отургузса да болот. Азыр эми ага мүмкүнчүлүк жок, ошон үчүн мына мындай кылып туруп тазалап коюп атабыз да. Азыр дээрлик багыңызда өзүңүз эле жалгыз эмгектенип атасыз. Азыр эми 6-базар күндөрү балдарым келет, балдарым такыр бошобой калды. Анан кийин бул жерде дыйкандар бар, алардын иши эми башталат. Анан ошо дыйкандар быйыл чоң күч берди. Алар келет, иштейт, акысын төлөп беребиз, мээнетин төлөп беребиз. Анан ошо дыйкандардын жардамы менен мына эки жагынан арыктар казылды. Дагы эле тиги жакта
көчөттүн түптөрүн жумшартып атышат. Бери дегенде 2000ден ашык бүт ар түрлүү көчөттөр бар. Бүт ошол өлүш жеринде. Ар биринде кайсы жерде кандай көчөт, кайсы көчөт ооруп атат, кайсы көчөт кандай өсүп атат. Булам кыдыра берип, мына ошолорду үйрөнүп калдым. Уже ар бир көчөттү жаттап деле калдыңыз болуш керек экен, ар бири менен өзүнчө сүйлөшүп. Булар көчөт менен кадимгидей кээде сүйлөшөсүң. Анан көчөттөрдүн баягы абалын көрүп, анан бүт эмне менен ооруп атат, кандай өсүп атат. Жакшы өсүп атса сүйүнөсүң, мына гүлдөрүнөн эле билинет. Бутактарынан билинет. Анан ооруп аткандар булар мындай чайыр чыгарып ийет. Анан ооруп аткандарын убагында дарылап да туруш керек. Мынандай түбүнө өсүп аткандар мыналар аябай тез өсөт да тамырдан. Анан булардын баардыгын улам кыркыштырып алса, мына тамырындагы азыкты Алып коет, э? Тамырдагы азыктарды мына ушулар мына кадимгидей талашат. Теректерди кыйып коюпсуз го баягы жылкы жепчи. Ошол эмне болду анан кийин? Бул теректер эмне болот? Теректерди быйыл кышы менен болгондо да түндөсү бул жерде мына Каражыгач айылында, анан дагы башка кошуна айылдардан жылкыларды күндөсү карабайт да. Ошолор келип туруп жанагы чөп жок, ачка коет, жакшы карабайт. Ошолор теректин эми кабыгы даамдуу, суулуу, жакшы азык болобу? Ошону кадимгидей жанагы кажып кетишти да. Эми булар эч нерсеге жарабай калды, баардыгын кыйдырганга туура келди. Беркиндей бир үй курганга, башка нерсеге дагы айрымдары жарабаса, алар толук жараксыз болчу. Анан жылкынын ээлери менен сүйлөштүк. Анан аларга да түшүндүрдүк. Анан бир тил табыштык. Ошо менен экинчи ушул жака жылкыларды түндөсү кое бербейбиз деп одасын беришкен. Эми буюрса эндиги жылы эми жакшыраак болуш керек. Бул ошондой эми дээрлик эле отунга жарап калды, эмне болду? Эми анча-мынчасын тиги курулуш материалдарына деп бир балдар келип, бирөөлөр келди. Буларды отунга эле алышыбыз керек, келип бекер берсеңиз тазалап кетебиз деди. Анан дагы бир балдар келди, жок анча-мынчасын устачылыкка, мындай үй курганга жаратсак болот. Мындай туура таштамайга жарайт. Анда биз алалы деп туруп баягы өтө арзан бир баада эле аларга баарын бергенге туура келди. Негизинен канча түп терек кыйылды ошондо? Эми теректердин баардыгы 1000 түптө болсо, ошонун бир жарымынан көбү кыйылды окшойт. Дагы бир 5-6 жылдан кийин бул теректер аябай жетилмек, бир нерсеге жарап калмак. Ошондо кыяйын, ошондо ичине бир нерсеге жаратайын деген оюм бар болчу эми. Ар биринин өзүнүн баягы мындай эмеси бар экен. Ал дагы быйыл эми теректер менен арзан берели. Мен ойлогондой жанагы баягы пайдасын деле көрбөдүк. Багбан болобу, дыйкан болобу, өндүргөн нерсесин өз убагында өткөрүүндө үйрөнүш керек экен, логистиканы. Биз эми логистика жактан акча атабыз. Анан буюрса анда акырында үйрөнөбүз го. Баягы бак андан кийин сени багат дегендей, азыр сиздин багыңыз көпчүлүктү багып атыптыр дагы. Бул эми толук эми жаңыдан түшүмгө кире баштады. Жаңыдан түшүмгө кире баштады. Бул мындан ары да түшүмгө. Мындан ары дагы бул органикалык бак. Мен өткөн жылы айттым эле. Бул жерде жанагы химия дары колдонбойбуз. Экология таза. Атайын сертификатты Европадан алганбыз. Эгер аны бузсак, анда дароо ал сертификат алып коет. Биз Кыргызстан органикалык өсүмдүктөрүбүз менен, багыбыз менен өзгөчөлөнүшүбүз керек. Ошол жагынан биз атаандаштарды жеңишибиз керек. Себеби органикалык өсүмдүктөрдү, жер жемиштерди барган сайын бүт дүйнөдө өтө баалай баштады. Мына ушуга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Мына ошону баштап бир демилгечилердин арасына мен дагы кошулгам. Азыр эми ошону буюрса иш-жүзүн ачылатабыз. Мына сынгандарды алып тазалап турбасаң, бул ушул мына кичинекей жерден бүт мынанын күчү, энергиясы бул жакка кетет да. Буну сактап калуу үчүн, куратпай калуу үчүн аракет кылат да, энергиясы кетип, бул бак алсызданат. Ошон үчүн буну
эми көздү жумуп туруп мындан ары келечеги жок. Мынтип кырып ташташ керек. Анан агай бизде баягы бак кылыш үчүн акча болуш керек, баягы көп суммадагы каражат керек деп көпчүлүк эле айтып калат да. Негизи бак кылыш үчүн чындап эле ошондой акча керекпи же эмне керек? Бак кылыш үчүн биринчи эрк керек. Анан ага кириш керек, батыл кириш керек. Анан бул бак кылыш үчүн мына жалпы мен бул бактарды көбүнчө ушу эл көрсүн, эл көрүп бакты көп акчасы жок деле кылса болот турбайбы дегенге мындай бир элди дагы үндөш үчүн, үлгү кылыш үчүн дагы мына өстүрүп атам да. Себеби Кыргызстанда көп жерлер бош жатат. Анан ар бир үй бүлөдө бери дегенде 40-50 сотиктен айыл жеринде көбүндө ошондой жерлер бар. Карасаң ошол жерде эч нерсе эгилбейт. Картошканы, кыямга керектүү майлина болобу, кулпунай болобу барып базардан сатып алышат. Мына ошол жерге эле жакшынакай алып туруп бир кулпунай өстүрөбү же ушундай бир көчөт бак тигип алабы. Ошол бир үй бүлөнүн бага турган киреше берет. Ага көп деле акча кетпейт. Ал акча жөнөкөй эле жок болот. Мына мисалы үчүн мен ушул жерге жылда тапкан каражатымы, улам тапкан каражатыма көчөт алып, ошол көчөттү эгип отуруп ушул жерди толтурдум. 15 жыл, дээрлик 15 жыл тынбай көчөт эктим. Бак аркылуу үй бүлөлүк кирешени өстүрүп, анан бакка жашоого да болот. Өткөндө Москвага чакырышкан экен мигранттар бир форумга. Ошо форумга барганда дагы айттым, силер ата энеңерди ушунчалык жалкоолукка үйрөтүп атасыңар. Анан оорлук кылып атасыңар десем, неге дешет. Анан айттым, ата энеңерге улам сураган акчасын бере берип, алар кыймылдагысы келбей калды. Бак тарактарын, огороддорун карабай калышты. Себеби даяр акча. Анан эгерде силер ошол акчаңарды ата энеңерге той, топурга, беркиндеге, күнүмдүк жашоого пайдалана бербестен бак тигип берсеңер, ата энеңер ошол бак чоңойгон сайын кыймылдап, ошону караганга аракет кылат да, кыймылдаган ата эне бул оорубайт. Анан силердин берген акчаңар быйыл бир мына айына бир 10 миң, 20 миңден берип атсаңар, ошол 10 миң, 20 миң 2 жылдан кийин ата энеңерди өзү багып калат дагы. Ал силердин акчаңарды мындай бир экономдогонго, үнөмдөгөнгө, анан туура инвестицияга жумшаганга жакшы болот. Анан бизде агай баягы айылдарда, ой биз жака бул болбойт, тиги болбойт деген нерселерге көнүп калганда биздин айылдардачы. Бул жалкоонун миң шылтоосу бар дейт. Анан бизде баягындай чыдамкай эмес да, сабырдуу эмес. Багбан бул өтө сабырдуу, чыдамкай болот экен. Багбанчылыктын өзү мен кийин бир ошондагы багбанчылыктын адам аң сезимине тийгизген таасири деп ошондой бир көп көтөргүм келет да. Психологияга тийгизген таасири. Багбанчылыктын өзүнүн жанакы адамдын бир таза ак жашоого, анан кийин адамды чыдамдуу, сабырдуу, шүгүрчүлүк менен жашоого өтө үйрөтөт экен. Себеби кээде жанакындай суу калып кетет. Мына быйыл мына жердеги Баткенден атайын өзүнүн башында как боло турган өрүктөрүм 3 жылдан бери жылда суу калат. Анын башында бир кыжалат болгон. Анан бара ошого баягы кадимгидей сабырдуу болуп көнүп кетет экенсиң. Азыр мындай кадимгидей быйыл дагы эми суу калды, эми шүгүрчүлүк калган болсун деп ошо үйрөнөт экенсиң. Адамдын психологиясына, адамдын ой жүгүртүмүнө мына бак өзү аябай чоң бир таасир этет экен. Бак кылсам деген ойду эми сизде мурдатан эле жашап жүрчү беле? Же кийин келди бара дегендей. Эгемендүүлүк жылдарынын алдында да. Ансалжан Жигитов менен анан бир жолугушуу өткөрдүк. Эми айылдаштар улам Бишкекке келип көбөйүп атат. Бир акылыңызды айтыңыз, эмнени айтасыз десек, ошо чогулган жерге келип, Ансалжан Жигитов айтып атпайбы? Эй балдар, чүйдүн жери ушунчалык керемет. Чүйдүн жери кетпендеп болсо дагы жер болсо ала бергиле. Силерди жер багат. Силер айылда жерди иштетип көргөнсүңөр. Мына эми ошо жер алгыла. Бул жердин жери аябай жакшы деп ошенткен да. Анан айылдан зорго келсек, анан шаардын турмушуна келсек, аны агай дагы эмнени айтып атат? Бул
ошото агайыбыз кызык го деп анан балдардын баары таң калганбыз да. Эртең араң кутулуп келсек Араң кутулуп келсек эми биз баягы мына столдун үстүнө жазып ошондой бир иштейбиз деп келсек, бул эмне кылган, кайра кетмей каармайбыз дегенбиз да. Анан кийин карасак, Салжан Жигитов ушунчалык көргөч экен. Биз баягы айылда жер менен иштеп, бак менен, жер менен, дыйканчылык менен иштеп, анан ошо көнгөнүбүздү кайра эле ошону пайдалангыла деп бизди үндөгөн экен. Эгерде биз ошону туура убагында угуп, туура пайдаланганда, бул жерден биздин айылдаштардын ар бири 5 гектар, 10 гектардан жерди эч жак эле арзан мезгилинде үлүш катары сатып алса болмок экен. Мен бир аз кымбаттаганда алдым, бирок ошончо дагы бул жер мен үчүн өтө чоң бир инвестиция болду келечегиме. Анан ошол жерге дыйканчылык менен эле жерди пайдаланам десем, кийин ушу багбанчылык кылганга мындай кызыга баштадым. Себеби айылда баягы айылда үйдүн тегереги дүпүйгөн, ушундай бир алма бак, өрүк, жаңак бүт бардыгы эле да. Анан бул жерди ошондой бакка айландырсам кандай болот? Себеби дыйканчылыкка киргенде түшүмгө келгенде арзан болот дагы, бул жерден пайда эле түшпөйт экен. Анан ошону көрүп туруп, анан кийин бак тигейин, бир чети ошо бакты тигип, бул жерди бир кооз өзүнчө бир жерге айландырсам, анан шаардын четинде элдер дагы келип, эс алып, суктанып турганга да жакшы деп ошондой ниет менен мындай бак кылганбыз. Соңку мезгилдерде түшүмгө өз колубуз менен үзүп жейбиз деп келе баштады да. Анан ошону бир жаш ата эне келгенде айтат. Балдарымдан сурадым дейт. Мына кокон гилас шабдалы кандай өсөт десем, кокон гилас шабдалы бул коробканын ичинде өсөт, ящиктин ичинде өсөт дейт. Анан кийин ошону угуп алгандан кийин анан келип, колуңар менен үзүп жегиле деп атайын алып келдим агай. Балдарыбыз кокон гилас шабдалы каякта канча өскөнүн билбей калыптыр. Анан келип колдору менен үзүп балдарына жедирип атышат да. Келечекте ушул багытта мына кадимгидей жаштар келип, мына ушул багытта бак тигип, шаардын айланасын бир ушундай бир бакка айландырсак сонун болот да. Анан бул бир чети ден соолук, экинчи чети бул өзүнчө бир киреше, үчүнчү чети ушу былтыртадан бери жана айтып атпаймынбы, баягындай кыжаалат болгондой бир ой келип кетет. Бул бактын баардыгы эми мага келечекте өзүмдүн жашоомо ашканын эмне кылам, ашып кийинем. Буну балким мына эгерде мамлекет тарыхка көңүл бурбай, каражат бөлүнбөй, ушундай боло берсе керек болсо, ушул багымы ошол тарыхка жумшайын деген тилек кылып атам. Эми ушунча бак кылып алдым, бирок мен үчүн тарых кымбатыраак. Тарых бул жалпы улутка кызмат кылат. Эң байыркы мезгилдерде архитектор бактарыбызды котортуп, бул жака алдыртышыбыз керек. Анан керек болсо ушул бакты жакшы баасы чыкса, сатып, ушул тарыхка жумшайт деген да ниет кылып атам да. Эми бул мамлекеттин эгерде жардам бере албаса, мамлекет тарыхка кичинекей каражат бөлө албаса, ошого дагы барсамы деген акыркы мезгилде ой келип кетип атат. Бирок жакшы баасы чыкса, себеби Кытайдагы архивтерди котортуш үчүн, алыш үчүн бир эле каражат кетет. Ошол каражат жоктугунан алышыбыз мына котормочулар даяр. Бул китепти атайын китеп дагы чыгарганбыз, алгачкы китебин. Андай китептерден дагы том болуп чыгат. Казакстан, казак деген аталышы жок эле архивтерден архивтерди алып, алардын арасында балким кыргыздар бар. Анан 10 томдук, 30 томдук китептер чыгарып койду. Чоң каражаттарды бөлдү. Бул тарых үчүн өтө керек. Кичинекей баягы өзүңүн жашоо, өзүңүн турмушуңа өтө көп деле дүйнөнүн кереги жок. Ушундай бир пландаштырып атам, эми көрөбүз. Коюңуз агай, сатпаңыз, буйруса мамлекет акча бөлүп, ал тарых өзүнчө изилденсин, бирок бул бак калсын. Анан балдарыңыз агай, балдарыңыз кандай кол кабыш кылабы бакка? Ооба, мен шаардык балдар, мен балдарым үчүн ушул өтө чоң бир ушул бак пайдалуу болду. Себеби балдарым күрөк кетмен эмне экендигин билбей өсүштү.
күрөк кетмен кармаганды, чалгы кармаганды мурда чоң атасы чоңдордун акысына үйрөткөн, айылдан баары үйрөнгөн. Бирок кичинекейлери ушул жерден үйрөндү. Ушул жерден эмгек эмне экендигин көрдү. Ушул жерди көргөндөн кийин анан кандай оорчулукта эмгектен качпай турган болуп жакшы тарбияланды. Башында көнбөй, бул жерге келгенде кыжалат болуп, кабага түшүп, зорго келишчү. Кийин ушул бакты ошол өзүмүн улуу балам мына 2 жыл өзү карады. Ата мен өзүм карайм. Башка жумушчуларды неметкенден көрө өзүм карайм деп өзү ушунчалык жакшы карады. Анан азыр эми алардын бардыгы азыр IT технология боюнча курстарды бүтүп, америкалык атайын бир компаниялар менен иштегенге өтүп атышат. Алар бул жака бошобой калышты. Бирок бул бакты мындан ары өзүңүз эле түйшүктөнө бербей, жумушчуларды кеңири ала бериңиз, биз өзүбүз каржылайбыз деп сүйүнтүп атышат. Уже башталып атат анысычы. Канча балаңыз бар агай? 4 уул 1 кызым. Анан кызым дагы бул жерде ушул майлинаны биздин үйдө эң рекорд терген кызым. 7-класс, бирок майлинаны тергенде бышка мезгилде ал кызымды эч кимибиз тере албайбыз. Мына булардын баары мына бакар. Мына булар баягы жалбырагы тез чыгат да. Жалбырагы тез чыккан үчүн булардын гүлү аппак болуп көрүнбөйт экен. Мен өзүм деле быйыл байкадым анчы. Себеби мына жалбырактын арасында калат дагы. Аппак болуп көрүнбөгөндөн быйыл жакшы гүлдөгөн жокпу десем, бирок гүлдөдү. Кийин майдын бир 20-ларында быша баштаганда кадимгидей кызарып көзгө толундоо көрүнүп турат. Бул катар дагы мына 5 катар дедим да. Ошондо санаганда 5 катар бахар деген сорту. Кокон гүлөстүн эрте бышар сорту. Андан кийин мындан бияка алма башталат. Мына алма быйыл жакшы гүлдөдү. Жылда мындай гүлдөбөйт болчу. Бул алманын бул жерде 2 сорту бар. Бирөөсү старт деген июль айынын аягынан август айынын 15-лерине чейин бышат. Bunların bardығы ушундай. Старт мыналарды кийин карасаң, мына жерге ушунчалык жанакындай бир кармайт экен. Жанагы түйгөндөчү, мөмөлөткөн алма. Кызыл, нарагы, жашыл болуп, башкача бир укмуш сон алмада старт деп. Анан даамы өтө таттуу. Анан ушуну буюрса мына июлдун аягына, августтун башында кадимгидей жеп калабыз да. Быйыл буюрса жакшы да бут алды, ашыкча бутактардын баары алынды. Мына алмалардын гүлдөгөнү дагы жакшынакай болуп баратат. Аарылар дагы жакшы конду чаңдаштырып атат. Буюрса ушул старт быйыл жакшы эле түшүм берет. Бул ошондо канча жылдык? Бул стартка бери дегенде бир 7 жыл болду го дейм. 7 жылдык. Кайсы жактан алып келгенсиз? Бул стартты деле ошо менин алып келген көчөттөрдүн баары эле ошо Кадамжай. Себеби Кадамжайда жакшы бир багбанчы эмнелер бар, жигиттер бар да. Алманын кандай сортун эксем болот десем, старт жакшы агай. Старт дегиңиз, старт жайында көп желет, базарда дагы жакшы болот, түшүмү дагы жакшы болот. Анан бул кышында сактап ала албайсыз. Анан баасы кышкы алмага караганда кымбат болот да, анан ошону сунуш кылган. Анан алардын сунушу менен ушу старт тегилди. Негизи бул алма Кыргызстандын бардык эле жерине климатына туура келет бекен? Бардыгына. Боспеке дагы. Ошон үчүн. Ошону сурайын дегеним да. Баягы Аксыга дагы бүт Аксынын бардык аялдарына туура келет. Ошол мезгилде ушул жайкы алмага муктаждык күчтүү болот. Ошондо ушул алманы каалагандай кылып базарга алып чыкса болот. Бизде баягы бак тикпейсиңер десек эле ой бизге болбойт деп эле айтышар эт да. Азыр эми мына нарында кадимгидей бак тигип атышат. Анан нарында өсүп аткандан кийин Аксы эми ушунчалык Аксыдагы жердин өтө бир жакшы жери.
ал жердин өзүнүн бир топурагы дагы, абасы дагы, бакка ушунчалык бир ыңгайлуулугу жагынан дагы өтө мыкты. Себеби өз убагында мен мына 87-88 жылдары Союз бузулуп электе Ташкентке дагы көп барып, анан Ташкентте Алай базарына да кирчүмүн да. Алай базарын ошо мезгилде ошо Аксынын алмасы бүт Ташкентте камсыздап турчу. Аксынын алмасы дегенде ташкенттиктер Аксынын алмасын жейбиз, абасы таза, жакшы алма деп туруп ошол жерден Аксынын алмасын алганга аракет кылышчу. Мына старт деле болсо болот, тиги жакта Крипсон деген кочкул кара күрөң алма бар, ал болот. Иши кылып баардык нерсени баардык жерге эксе болот да. Буюрса, багбанчылык боюнча дагы бир китеп жазышыңыз керек экен. Багбанчылык боюнча, багбанчылыктын тиги жана айтпадымбы? Адамдын ушунчалык бир мүнөзүнө, аң сезимине, мындай бир ойдун жакшырышына тийгизген өтө бир жакшы таасирлер бар да. Анан ошолордун баардыгын кадимгидей мындай чечмелеп жазып берсе болот. Биз кыргыздар баягы табигат менен аябай журулушуп жашаганбыз да. Ооба. Анан табигат менен ушунчалык жакынбыз. Анан ошону мына багбан болгондо даана сезет экенсиң да. Анан мына аралык, мына алма чоңойгу жакта көлөкө түшпөйт да. Анан ушул жерге майлина эктим. Мына майлинаны 2 жөөк, 3 жөөктөн ашырып экпеш керек. Ушул майлинаны жакшылап карасам, майлина өтө чоң кирешели. Мен ошон үчүн ушул бактын арасына бак эгип туруп, арасына ушундай майлина эгип койсо, бул кошумча киреше да. Ушул жерден былтыр терип үлгүрбөй калып аттык. Бир күнүнө 100-120 жана 1 литрлик банкага чейин майлина терилип атты. Эми бул баягы берки жагы. Мындан жакшы карасаң, ушундай эле жерден жакшы киреше тапсаң болот да. Бул эмне деген сорту? Майлина жанагы эрте жайдан баштап кеч кар жааганга чейин эметкен ремодантный деп коет. Жергиликтүү жанагы полка эмес, жергиликтүү ошо сорту да. Мыналардын баардыгы мына көчөттөр былтыр түшүм берген. Мыналардын баары былтыр түшүм берген. Эми быйыл июндун аягында ушул түшүм берет дагы. Анан ошо менен бул куурайт. Андан кийин булар өсүп чыгат дагы. Анан булар өсүп чыккандан кийин булардын баардыгы кийин кыш биринчи кар жааганга чейин булар түшүм берет. 1-2 бакты сайып коюп, мына бактык келе дебей, ушундай бир чоң бак кылып, ошонун үзүрүн, түшүмүн көргөндө өтө пайдалуу экендигин сезе билсин деп, улам баягы элге чыгып айтып атканым да ошондон. Ошон үчүн колдон келишинче чөп басып, курай басып жаткан жериңерди бак кылганга аракет кылгыла. Ал жерге жанакындай бир үй бүлөлүк кирешеге майлина кылганга аракет кылгыла. Ал силердин үй бүлөлүк бюджетиңерди кадимгидей толтурат. Алыста жүргөн балдарыңардан эле акча сурап, жанакындай бир жалкоолукка үйрөнбөгүлө. Балдарыңар дагы аягыла. Балдарыңар дагы өздөрүнүн тапканын бир жакшы бир келечегине инвестиция кылыш керек. Күнүгө эле ай сайын тапканын ошо сиздерге жибере дегендей болду. Өткөндө Москвага барганда дагы айттым. Ошон үчүн балдарыңар дагы аяп, ошо керектүү бак тигип, короңорду жакшынакай гүлдөтүп, өзүңөрдүн күнүмдүк жашооңорго жете турган, өзүңөрдүн бюджетиңерди түзө турган мындай бир мүмкүнчүлүктү сөзсүз түрдө колдон чыгарбай пайдалангыла. Ошо бак кылсаңар, анын берекесин көрөсүңөр. Жакшыраак бакубат жашоодо жашайсыңар. Таза жашаганга үйрөтөт. Мээнет, эмгек, багбанчылык бул адамдын аң сезимин дагы өзгөртөт. Ойду дагы түзөртөт, чыдамдуу, сабырдуу кылат. Ошон үчүн бизде өспөйт, бул эми качан бышат, качан ага жетебиз деген миң шылтоңорду айтпай, батыл киришкиле, жакшынакай бак тигип, ошонун үзүрүн көргүлө. Бар болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.